Өзгөн районундагы Жоробек Абдрасулов мектеби ысык тамакка 3 жыл мурун өткөн. Мындагы 600дөн ашуун окуучунун 200гө жакыны башталгыч класста билим алышат. Учурда аларга 5 күн бир маал ысык тамак үзгүлтүксүз берилип жатат. Мурда мамлекеттен бөлүнгөн 7 сомдон окуучуларга шашке тамак берилип келген эле. Анан ошол оокат ичкенден бери окуучулардын сабакка болгон кызыгуусу дагы артат экен. Окуучулардын келип окуганы дагы саны көбөйдү. Жакшы ийгиликтер, жакшы жетишкендиктер болуп жатат. Райондо ысык тамакка жалпы 3 мектеп өткөн. Келаткан жылы дагы 3-өнү кошуу пландалган. Мектепте ысык тамак берүү окуучулардын саламаттыгын чыңдоодо мааниси чоң. Балдар күнүгө керектей турган азык-түлүктөрдөгү пайдалуу заттардын 30% сабак учурундагы тамактануудан алат дешет адистер. Анткени алар убактысын көбүн мектепте өткөрүшөт. 2 жолу эт менен тамак, 1 жолу сөөк кайнатып беребиз. Ысык тамактан 3 жолу. Анан кийин пирожок менен компот беребиз. Винегреттен салат жасайбыз 1 күн. Ошентип балдарга жаңы булочкаларды жасайбыз өзүбүз. Свежий тамак түштөн кийинкиге дагы башка 112 балага түштөн мурун жасайбыз, 112 балага түштөн кийинкиге. Балдарга ысык тамак уюштуруу демөөрчүлөрдүн көмөгүндө ишке ашууда. Ананда ата-энелер мамлекет бөлгөн акчага кошумча күнүнө 7 сомдон төлөп турушат. Бириккен Улуттар уюмунун дүйнөлүк азык-түлүк программасы болсо, ашпозчуларды окутуп, байытылган ун менен камсыздап, мектептердин ашканаларына заманбап жабдыктарды беришет. Ага чейинки суу жеткирүү, канализация куруу, ремонт сыяктуу иштерге айыл өкмөт колдоо көрсөтүшү шарт. Ошол өкмөттөн бөлүнгөн 7 сомду туура жана так пайдаланууну үйрөтөт. Андан кийин ушу биздин пилотко кирген мектептерге техникалык жардам көргөзөт. Ашкана кызматкерлерин окутуп, туура калькуляция түзгөндү үйрөтөт. Андан кийин эң негизгиси бул 2013-жылдан бери иштешип келе жаткан мектептерге бекер байытылган ун менен камсыз кылып келди. 2017-жылдын сентябрь айынан баштап, жаңы окуу жылы башталгандан баштап, уюм тарабынан ун берилүү токтотулуп, мектептеги баягы ысык тамактын туруктуулугу сакталып, мектептин ата-энелери, жергиликтүү спонсорлор ушу колдоо көргөзүп, ун алып берип келе жатышат. Ысык тамак берүү токтотулган жок. Бириккен Улуттар уюмунун азык-түлүк программасынын мектеп тамагын жакшыртуу долбоору менен Ош облусунун 7 районунда 50дөн ашуун мектеп иштейт. Алардын ичинен 2 мектепте көмөкчү чарбада иштеп, азык-түлүктөрдү өздөрү өндүрөт. 2018 окуу жылына ысык тамак берүүгө дагы 15 мектеп тандалып алынган. Эскерте кетсек, 2006 жылдан бери Кыргызстан кенже класстарга шашке тамак үчүн каражат бөлүп келатат. Бийик тоолуу аймактардагы мектептер үчүн ар бир балага күнүнө 10 сомдон болсо, калгандарына 7 сомдон бөлүнөт. Соңку жылы эл аралык уюмдардын жардамы менен 300дөн ашык мектепте ысык тамак берилип жатат. Өкмөт алдыдагы 10 жылда башталгыч класстын окуучуларынын баарын 2 маал ысык тамак менен камсыздоону көздөп жатат. Айдай Беделбек кызы, Азам Бузреков, Ынтымак.